Үй бүлөлүк бакыт ар бирибиздин кыялыбыздагы нерсе. Жада калса үй бүлө курай электер дагы бул тууралуу ойлонбой коюшпайт. Сүйүктүү жолдошуна бакыт тартуулоо үчүн аял заты эмне кылыш керек? Көпчүлүгүбүз бизди бактылуу кыла турган адам тууралуу кыялданабыз. Ал бакытка жетүү негизинен аял затынын колунда экенин аңдай бербейбиз. Эгерде төмөнкү кеңештерге көңүл буруп, алардын ар бирин жашооңузда колдонсоңуз, чыныгы бактылуу боло аларыңызга кепилдик бар. Биринчи, өзүңүздүн аял экениңизди эсиңизден чыгарбаңыз. Бир аз алсызыраак болуңуз. Бул сизге пайда гана алып келет. Изилдөөчүлөр тастыктагандай, көп никелер үй бүлөдөгү бийликти талашуунун айынан бузулат. Жолдошуңуз үйдө өзүн күчтүү сезсин. Кантсе да ал кичинекей мамлекеттин кожоюну эмеспи? Андыктан жолдошуңуз менен тең тайлашпай, кичине болсо да ийкемдүү болуп коюңуз. Экинчи, жолдошуңуздун жаман сапаттарын издебестен, жалаң жакшы жактарын издеңиз. Ал эми кемчилдиктери тууралуу унутуп коюңуз. Мүмкүн болбогон нерсени өзгөртүүгө аракет кылуунун кереги жок. Үчүнчү, жөнөкөй болуңуз. Эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, кымбат баалуу белектерди андан талап кылбаңыз. Аны кемсинтип, айланасындагы бай адамдар менен салыштыруунун кереги жок. Андан көрө акчасын сактоого, үнөмдөөгө жардам бериңиз. Төртүнчү, сүйүктүү адамыңызга арубак ыраазы болуңуз. Ошондо ал сизге дагы да жагымдууларды тартуулаганга аракет кылат. Анан да мактаганды унутпаңыз. Ал анчалык деле кыйын эмес. Эркектер аялынан мактоо укканды жакшы көрүшөт. Жолдошуңуз үчүн кызыктуу болуңуз. Сүйлөшүү үчүн жалпы тема таап, аны эмне кызыктырарын билип алыңыз. Жалпы кызыкчылыктар түгөйлөрдү жакындаштырат. Андыктан үйлөнбөй туруп, бири-бириңиздин билим деңгээлдериңизди билип алыңыз. Ар убак күлүп, жылмайып жүрүңүз. Жылмаюу адамдын сулуулугуна сулуулук кошот. Ал эми ар бир эркек жанындагы аялынын сулуу болушун каалайт. Жолдошуңуздун кылган ишинен кыйкым таба бербеңиз. Оор басырыктуу болуп, аныкы туура эмес болуп жаткан күндө да уруштун отун тутантпаңыз. Андан көрө талаш тартышты токтотуп, экөөңүздөр тең тынчтангандан кийин ортодогу маселени жай олтуруп чечип алыңыздар. Кыйкырып бакыргандан эч кандай майнап чыкпайт. Ишениңиз, бирок сүйүүсүн текшериңиз. Татыктуу кызганыч сүйүүнү бекемдейт. Андыктан сизге баары бир эмес экенин сездириңиз. Ал кимдер менен мамиле түзүп, кимдер менен иштегени тууралуу билип жүрүңүз. Бирок чектен чыгып, ашыкча кызганып, уруш-талашка чейин жеткирбеңиз. Эркек таш эмес, ошондуктан келбетиңизге көңүл буруп, өзүңүздү жакшы алып жүрүңүз. Анын алдында жарашыктуу кийинип, дайыма жагымдуу жыттанып туруңуз. Сүйүү бара-бара өчүп жок болот деген сөзгө ишенбеңиз. Сүйүү убакыт өткөн сайын өсүп, көбөйүп турат. Болгону маал-малы менен коломтого отун таштап турсаңыз, от жалындай берет. Үй бүлөлүк сырды сактай билиңиз. Үйдөгү маселени башка бирөөгө айтканда, анын кеңеши тескерисинче залакасын тийгизиши мүмкүн. Балдардын көзүнчө жолдошуңузга өйдө карап сүйлөбөңүз. Себеби бала уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Күйөөңүздү дароо эле күнөөлөп кирбей, актоону үйрөнүңүз. Эгерде ал сизди таарынтып койсо, балким ал чарчады, балким анын маанайы жок жана башка. Дайыма ишенимдүү болуңуз. Айрыкча башына кыйынчылык түшкөндө колдооңузду унутпаңыз. Жолдошуңуздун жападан жалгыз жакын адамы сиз экениңизди эсиңизден чыгарбаңыз. Жолдошуңуз эс алып жатканда балдардын ызы-чуу салуусуна жол бербеңиз. Үйүңүздүн дайыма таза, иреттүү болушуна көңүл буруңуз. Маал-малы менен үйдөгү буюмдардын ордун алмаштырып туруңуз. Мүмкүн болсо бул иш менен чогуу алек болуңуздар. Анткени чогуу жумуш жасоо түгөйлөрдү бири-бирине жакындатат. Жолдошуңуздун жумушун түшүнүүгө аракет жасаңыз. Жумуштан кеч келсе ачууланбай тосуп алып, алыска иш сапарына кетип баратса жакшы маанайда узатыңыз. Келгенде жакшы жаңылыктардан сөз баштаңыз. Сиздин аябай күткөнүңүздү, сагынганыңызды сезсин. Бул нарктарды колдоно билиңиз. Түгөйүңүздүн көңүлү дайыма көтөрүңкү болуп, анын кубанычынын себеби сиз болушуңуз керек. Ыйык Куран кандай аял бейишке барарын көрсөткөн. Жолдошуңуз үчүн жакшы кийинип, боенуп, мыкты сөздөрдү арнаңыз.
Шайыр болуңуз, түгөйүңүз менен тамашалашып, ойноп, көңүлүн көтөрүңүз. Эркек аялдын тамашакөйлүгүн жана жөнөкөйлүгүн жогору баалайт. Пайгамбарыбыз Джабирге үйлөнүү тууралуу кеңеш берүүдө аны күлдүрө алган кыз менен баш кошууга үндөгөн. Жолдошуңузга ар бир жакшы мамилеси үчүн рахмат айтууну унутпаңыз. Эркек кишиге мактоо албетте укмуш жарашат. Ар бир сизге арнаган кадамын баалап, алдыдагы чоң жетишкендиктерине дем бериңиз. Уруш чыгарып чатак мамилени козгобоңуз. Аялдар үчүн мазактоо жана бөйрөктөн шыйрак чыгаруу бул көнүмүш адат. Чыр-чатактар үй бүлө үчүн терс кызмат аткарат. Жаңжал чыгаруунун ордуна күйөөңүздөн кечирим сурап койсоңуз, бир олуттуу маселеден кутуласыз. Жолдошуңуздун ыраазычылыгына ээ болууга умтулуңуз. Себеби бул Аллахтын ыраазычылыгына жетүүнүн ачкычы. Мухаммед пайгамбарыбыз айткан: эгер күйөөсү аялынан нааразы болбосо, жубайы бейишке чыгат. Дайыма Кудайдан үй бүлөңүз үчүн бакыт тилеп, дуа кылыңыз. Аллахтан тынчтык, гармония тартуулашын сураныңыз. Үй кожойкесинин эмгеги бааланбаган, баркталбаган эмгек болуп эсептелет. Кадимки жумушта 8 саат гана иштөө керек болсо, үй кожойкеси таңдан түнгө чейин иштейт. Ал эми дем алыш, майрамдык эс алуу деген түшүнүктүн болушу да мүмкүн эмес. Ошого карабай анын эмгеги баасыз. Үй кожойкеси канча иш кылбасын эмгеги байкалбайт. Үй тиричилигин кылганы каражат алып келбейт. Коёндой окшош күндөр кайталанат. Каржылык жактан күйөөсүнө көз каранды болот. Жогорку билимин тастыктаган диплому жыл өткөн сайын өз күчүн жоготот. Өзүнө карабай калат. Үй кожойкеде жаңы көйнөк алганда аны кайда кийип бармак элем? Бала менен сейилдөө үчүн боёнуунун кандай зарылчылыгы бар деген ойлор болот. Муну менен аял өзүн көп нерсеге татыксыз сезип, өзүнө кам көрүүнү, көңүл бурууну токтотуп коет. Булар менен кантип күрөшүүгө болот? Үй тиричилигинин кулу болбоңуз. Айрым учурда китеп окуп же бир аз эс алып уктап алыңыз. Бардык жумушту бир күндө бүтүрүшүм керек деп кара жаныңызды карч урбастан бир канча күнгө бөлүп пландаштырыңыз. Үй ишиңизди жеңилдете турган тиричилик техникаларын алдырууга аракет кылыңыз. Милдеттерди бөлүштүрүп бериңиз. Балдарыңыз жаткан жерин иретке келтирип, оюнчуктарын жыйнап, идиштерди жууй ала турган жашта болсо, аларга бул иштерди бөлүштүрүп бериңиз. Ал эми жолдошуңузду болсо таштанды төгүүгө, соода кылып келүүгө жоопту кылып койсоңуз неге болбосун? Жумуштардын бөлүштүрүлүшү ишиңизди жеңилдетип, мурдагыдай көп чарчабай каласыз. Көп кечикпей жумушка чыгыңыз. Негизи иштеп жүргөн жумушуңузга дароо чыгып иштеп баштоо керек. Анткени ишке киришүү менен социалдык жашоого аралаша баштайсыз. Башында бир аз кыйналып, бирок бат эле көнүп кетесиз. Өзүңүздү өнүктүрүңүз. Үйдө олтурган учурда билимиңизди бышыктоо үчүн ара чолодо кесибиңизге байланыштуу китептерди же макалаларды окуп турганыңыз оң. Кез кезде тренингтерге барып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Келбетиңизге жакшы караңыз. Аял заты өзүнө көңүл буруп, келбетин жакшы алып жүрүүдөн эч убакта эринбеши жана убакытты аябашы керек. Сулуулук салондоруна каттап, имиджиңизди өзгөртүңүз. Ошондой эле 2-3 түр жаңы кийим алып, ага аксессуарларды кошууну эстен чыгарбаңыз. Анткени ал нерселер сизге ишеним берип, өзгөлөрдүн көзүнө жагымдуу жана жарашыктуу көрүнүшүңүздү камсыздайт. Хобби. Билесизби, Джоан Роллинг Гарри Поттерди кызы менен жумушсуз үйдө олтуруп жазган. Ал эми Агата Кристи чыгармалары үчүн сюжетти идиш чууп жатып ойлоп тапса, Астрид Линдгрен өзүнүн белгилүү чыгармаларын баласын уктатып жатып ойлогон. Мындай мисалдардын бир нечесин айтууга болот. Сизде жаңы бир хобби таап, аны менен алек болуңуз. Эч болбосо спорт, бий менен алектенип, кечинде сейилдегенди адатка айлантыңыз. Анткени физикалык активдүүлүк стресс менен күрөшүүгө жардам берет. Баарлашуу. Адамдар менен баарлашыңыз. Мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат алып, жакшы маанайда гана сүйлөшүңүз. Аны менен катар жаңы демилгелердин үстүндө ой жүгүртүңүз. Айланаңыздагылар менен кеңешип, талкуулап көрүңүз. Башкысы өзүңүздү жакшы көрүүнү үйрөнсөңүз, башкалар да сиздин пикириңизге сый көрсөтө баштайт. Жакшы ой. Жумушка чыгардын алдында позитивдүү ой жүгүртүп, бир багытка бет алыңыз. Бул оор кырдаалдар менен күрөшүүңүзгө жакшы жардам берет. Эгер колумдан эч нерсе келбейт десеңиз, эч бир ишиңиз оңунан чыкпайт. Ал эми баарын аткарууга дареметим жетет десеңиз, анда ишиңиз жакшы натыйжа берет.
Эң негизгисин унутпаңыз. Балалуу болуу менен жашооңузда байкалган айрым өзгөрүүлөрдү кабыл алып, балаңыз сиздин эң чоң бактыңыз экенин унутпаңыз. Сиз жарыкка алып келген наристе жашооңуздун маңызы. Калганынын баары утурумдук. Аларды жөнгө салып алса болот.